10 мыкты тарбиялык фильм. Кино. Өмүрүндө кино көрбөгөн адам жок болсо керек. Алгачкы үн жана тасманы бириктирген кинонун пайда болушуна 100 жыл боло элек болсо да, учурда толук метраждуу болуп тартылган тасмалардын санын 1 жылга бөлө турган болсок, күнүнө 1000ден ашуун кинотасма туура келет экен. Ал эми динибизде киного болгон мамиле кандай деген ой жаралбай койбойт. Көпчүлүк аалымдар эгерде аял эркектин авратын ашкере жарыялабаган, адамдын адап аклагына зыян бербеген, тескерисинче билим алууга, өз динин, тарыхын үйрөнүүгө багытталган тасмаларды көрүүгө тыюу салбайт. Ислам кинематографиясы сапаттуу жана маңыздуу тасмаларга көп бай болбосо да, сиздер үчүн учурдагы 10 мыкты исламий тасмаларды тизмектеп чыктык. Даяр болсоңуздар, кеттик. 10-чу орун. Данимаркалы Гелин. Даниялык Гелин. Тасма 1993 жылы Туркия өлкөсүндө каржыланып, режиссер Салих Дириклик тарабынан тартылган. 2 бөлүмдөн турат. Европада окуп жүргөн Метин Даниялык кызга үйлөнүүгө бел байлайт. Болгону сүйүктүүсүнө бир шарты бар. Турмушка чыгуу үчүн ислам динин кабыл алуусун өтүнөт. Үйлөнгөн соң Метин менен келинчеги Туркияга келет. Бирок жубайы Хадиче элестеткендей исламий чөйрөнү көрө албайт. Коомдо мусулманмын, эң башкысы жүрөгүм таза болсо болду дегендер көп эле. Бирок негедир ошол жүрөгү тазалар жараткандын өкүмдөрүнө көңүл кош мамиле кылгандай. Тасманы көргөн ар бир инсан өзүнө мен канчалык деңгээлде мусулманмын деген суроону берсе керек деп ойлойбуз. Кыргызча дубляжы азырынча жок. Интернетте түркчө жана орусчасын таап көрө аласыздар. 9-чу сапта Отамдан калган далелер, атамдан калган талаалар. 1998 жылы Өзбекстанда каржыланып тартылган. 2 бөлүмдөн турат. Тагаймурат аттуу жазуучунун китебинин негизинде тартылган. Режиссеру Шухрат Аббасов. Ак падыша доорунан баштап Совет доорун кошо камтыган, орус баскынчылык саясатын чагылдырган эң мыкты тасмалардын бири. Көптөгөн тарыхчылар жана киночулар жымсалдап бере албаган айрым акыйкаттар даана чагылдырылган. Генерал Скобелевдин анык чыныгы жүзү көрсөтүлгөн. Орто Азия элдеринин ынтымагы, мекен үчүн күрөш, баскынчылар келгенге чейинки жергиликтүү элдин маданияты, диний өкүмдөрдү жокко чыгаруу, чыныгы басмачылар ким, иштен чыккан саткындар, мусулмандардын алсыз тарабы, советтик идеологиянын ачык жүзү, мунун баары бул тасмада көрсөтүлгөн. Интернеттен азырынча өзбек тилин түшүнгөндөргө гана сунуштай алабыз. Кыргызда мал болот. Өзбекке дале керек. Мына далелер жатыпты. Канча керек болсо ала кой. Акчаңды кайтып ал. Жүр достум. Жүр достум. Отауымдын төрү сенинки, конагым боласың. 8-ci сапта Lion of the Desert. Чөл арыстаны Умар аль-Мухтар. 1981 жылы тартылган. Тасманы каржылап тарткан өлкө Ливия, АКШ. Башкарылды Энтони Куин, режиссеру Голливудтун белгилүү режиссеру Мустафа Аккат. Колониалдык саясаттын негизинде ливиялык мусулмандарды кордогон диктатор Муссолиниге каршы күрөштү жетектеген улуу аскер башчы Умар аль-Мухтар тууралуу тасма. Узун жылдар бою эркиндик үчүн болгон күрөштүн башында турган бул эр жүрөк инсанды Италия өлкөсүнүн зөөкүр бийлиги акыр аягында туткундап дарга асып салган. Тасма ошол убактагы Ливиянын лидери Муаммар Каддафи тарабынан $35 миллион жардам аркылуу тартылганы ачыкка чыкканда, батышта чоң нааразычылык жаралат. Буюрса кыргызчаланып калар деген үмүттөбүз. Интернетте англисче, түркчө жана орусчасы бар. 7-ci катарды Хүр адам, эркин адам Бадиюззаман Саид Нурси ээледи. Тасма Түркия өлкөсү тарабынан каржыланып, 2011 жылы көрүүчүлөргө тартууланган. Режиссеру Мехмет Танрысевер. Башкарылды Мүршит ага бак ойногон. Өткөн кылымдын улуу алымы Саид Нурсинин Осмон дөөлөтүнүн кулашынан кийинки диндик кысмакка алуу учурундагы шакирттери менен болгон күрөшү жөнүндө баяндалган мыкты тасма. Zalimler için yaşasın tozok. Zalimler için yaşasın jahannam.
Zalimler üçün жашасын тозок. Белгилүү аалымдын өмүр баяны, анын эмгектерин жазууга болгон түрткү, чыныгы мусулмандарга өрнөк болчу сабырдуулук жана тайманбастык укмуштуудай чагылдырылган. Кылдаттык менен которулуп, актерлордун үнү менен профессионалдык деңгээлде кыргызчаланган азырынча жалгыз диний тасма десек жаңылышпасак керек. Башыңыздагы селдени чечип, шапка кийиңиз. Мени кара, Аким. Мен сенин ата-бабаларыңдын кийимин кийип турам. Бул селде. Бул баш менен кошо чыгат. Алтынчы орун. Пайтахт Абдулхамид. 2017 жылдан бери көрүүчүлөргө тартууланып жатат. Режиссеру Эмре Конук. Башкарылды Бүлөнд Инал. Чар тарабынан Европа өлкөлөрүнүн колониалдык саясатынан кысылган, жаралуу арстанга окшоп калган Осмон дөөлөтүнүн акыркы адилеттүү падышасы, улуу каган наамын алган Султан Абдулхамид экинчинин тактыда отурган акыркы 13 жылы жөнүндө тартылган тасма. Ички жана тышкы душмандардын көптүгүнө карабастан, улуу дөөлөттүн, мусулмандардын жеринин жана ынтымагынын чачыранды болуусун 33 жылга кечиктирген Султан Абдулхамид масандырга мүчө болгон ичтен чыккан саткындар менен болгон күрөшүн тактыда кулаганча улантып келген. Дүйнөлүк ири державаларынын ичара өлкөлөргө бүлүк салып, бөлүп жарып башкаруу усулу мыкты чагылдырылган. Дипломатиянын тили аркылуу улуу султан бир топ жетишкендикке жетип, өлкөсүн карыз сазынан чыгарган. Өз өлкөсүнүн гана камы менен жашабастан, бүткүл Европа, Анадолу, Түркистан, Индия, Африка мусулмандарынын абалын жеңилдетүү менен алектенген. Тасма Түркия өлкөсүнүн президенти Режеп Тайип Эрдогандын демилгеси менен жана каржылык колдоосу астында тартылып жатат. Алгачкы бөлүмүнүн бет ачарына Эрдоган мырза да катышкан. Бул тасманын араб чөлкөмүндөгү көрүүчүлөрү күн сайын өсүп барууда. Интернетте арабча жана орусчага которулуп чыгып жатат. Мен жашап турганча мындай мамлекет курулбайт. Буга каршы турам. Жогол! 5-чи орун. Дирилиш Эртугрул. Тирилген Эртугрул сериал Түркия мамлекет тарабынан каржыланып, 2014 жылдан бери көрүүчүлөргө тартууланып жатат. 150 бөлүмдөн турат. Бул тасмага да мамлекет башчы Эрдоган чоң маани берип, ар дайым алкыштап келет. Режиссеру Метин Күней, башкарылды Энгин Алтан Дүзятан. Алты кылым ааламды титиретип турган улуу Осман дөөлөтүнүн негиздөөчүсү Осман Газинин атасы Эртугрул Гази жөнүндө тартылган тарыхый сериал. Сериалдан чыныгы мусулмандык бир туугандык, өлкөгө берилгендик жөнүндө маалымат ала аласыз. Бул тасма бир канча КМШ өлкөлөрүндө орус тилинде эң рейтингдүү тасмалардын катарына кирген. Учурда коомдук каналыбыздан бул сериалдын кыргызча дубляжын көрө аласыздар. Тасманы сүйүп көргөн белгилүү адамдардын арасында Венесуэланын президенти Николас Мадуро, Катардын эмири Тамим бин Хамад Аль-Тани, Чечен өлкөсүнүн башчысы Рамзан Кадыров жана белгилүү мушкер Хабиб Нурмухамедов. Венесуэла башчысы бул тасма жөнүндө мындай деген оюн билдирген. Бул сериал мага чыныгы исламды түшүнүүгө жардам берип жатат. Балким, ушул себеп аркылуу бир күн мен да мусулман болушум толук ыктымал. Тасма бекеринен тирилүү деп аталган эмес. Анткени жаңы бир дөөлөттүн, үммөттүн тирилүүсүн чагылдырган. Анын логикалык уландысы катары Курулуш Осман тасмасы учурда уланып жатат. Бул тасманы сүйүп көргөн араб аудиториясынын ханзада шейхтери актерлорду өз өлкөлөрүнө чакырып, коноктогонго ынтызар болуп келүүдө. 4-чү орун. Hüccetül İslam İmam el-Gazali seriалы. 32 bölüктөн турат. 2010 жылы көрүүчүлөргө тартууланган. Тасманы каржылап тарткан өлкө Сирия, Мысыр. 11 кылымда жашап өткөн ислам ааламында Hüccetül İslam наамын алган улуу аалым Имам Абу Хамид аль-Газали жөнүндө тартылган тасма. Ата-энесинен эрте ажырап, өмүрүнүн көбүн илимге арнаган аалымдын жеке жашоосу менен бирге адашкан жамааттардын ишмердүүлүгү, ислам дүйнөсүндөгү пикир келишпестиктер, мусулмандардын илим жолу аркылуу акыйкатты издөөсү, Куран аяттарынын жана хадистерди усулсуз үйрөнүүнүн кесепеттери мыкты чагылдырылган. Кайсыл бир адамга чыныгы ислам жүзүн көрсөтөм дегендер үчүн бул сериалды көрүүнү сунуштайбыз. Интернетте орусча котормосу бар. 3-чү орун. Умар ибн аль-Хаттаб сериалы 30 бөлүктөн турат. 2012 жылы тартылып бүткөн. Тасманы каржылап тарткан өлкө Марокко. Режиссеру Хейтем Али, башкарылды Семер Исмаил. Момундардын башчысы жана экинчи халиф белгилүү сахаба Умар ибн аль-Хаттаб
разиаллоху анхунун жашоосу аркылуу ислам дининин алгачкы жайылуу мезгили. Чыныгы мусулмандардын кулк мүнөзү, адеп ахлагы мыкты чагылдырылган. Адилеттүү падыша, аким дегеле башчы, Кудайдын татыктуу кулу, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын татыктуу үммөтү болом дегендер үчүн жана да ислам жолунда согуштарга кызыккандар үчүн өтө кымбат баалуу бир табылга. Бир канча тилге которулган. Каалагандар орусчасында таба алат. Экинчи орун Жусуп пайгамбар сериалы. 45 бөлүктөн турат. 2008 жылы тартылып баштаган. Тасманы каржылап тарткан өлкө Иран. Жүзү менен гана эмес, ички дүйнөсүнүн сулуулугу менен башкалардан өзгөчө келишимдүү болгон Жусуп пайгамбар алейхиссалам жөнүндө тартылган тасма. Бекерден ыйык Кур'аны Каримде эң кооз баяндардын бири деп Юсуф сүрөсү айтылбаса керек. Анткени толук кандуу хронологиясы бузулбай баяндалган сүрө дал ушул Жусуп пайгамбардын окуясын берет. Бир чынжырдан уланган Ибрахим, Исхак, Жакып жана Жусуп алейхиссалам пайгамбарлардын тарыхын өздөштүрүүгө мыкты колдонмо. Сабырдуулук, Кудайга болгон тобокелдик жөнүндө түшүнүк берүүдө эң чоң пайда берчү сериал. Тасма бир учурда ЛТР каналында кыргызчаланып, элге тартууланган. Интернеттен орусчасын көрө аласыздар. Биринчи орун. The Message. Аллахтан келген кабар, послание. 1976 жылы тартылган. Тасманы каржылап тарткан өлкө Ливан, Ливия, Кувейт, Марокко, Англия. Режиссердукту буга чейин атат алып кеткен Умар аль-Мухтар тасмасында орун алган Мустафа Аккад аткарган. Шейттердин мырзасы жана Аллахтын арстаны Хамзанын разиаллаху анху ролун Энтони Куин аткарган. Тасма англис тилдүү актерлор менен тартылса да, исламий тематикада тартылган алгачкы тасмалардын бири. Ислам дини кандай азаптар, сахабалардын курбанчылыгы менен келгени жакшы чагылдырылган. Меккедеги мусулмандардын оор абалы, Мадинага көчүү, Бадыр, Ухуд согуштары, Меккени фатх кылуу жараяны кеңири чагылдырылган. Тасма кыргыз тилине которулган жана интернет булактарына жайгаштырылган. Аллаху акбар! Аллаху акбар! Тасманы тартуу Әл-Асхар университетинин мугалимдеринин текшерүүсүнүн алдында ишке ашкан. Араб жана англис тилинде эки башка актерлордун курамында тартылган бул тасма The Story of Islam деген ат менен батышта белгилүү болгон. Ислам этикасына ылайык пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүлөкөтү да көрсөтүлгөн эмес. Ат түгүл үнү да чагылдырылган эмес. Тасманын композитору Морис Джар тасмага жазылган музыка үчүн Оскар сыйлыгына номинант болгон.